Москвага кетем деп эле кыз коркутат, алып калыңыздарчы. Москвага кетирбей үйлөнө элек балдар болсо, үйлөнөм деп жүрсөңүздөр 2000-жылкы көлдөн биз эме дос кызын турмушка узат ийген. Москвага кетиргенче турмушка узат ийген жакшы го, туурабы? Кандай дейсиңер? Ушинтип эле картошка казып үйлөнгөндөн кийин огороддо картоп жүрсөм аз бойдокпуз да. Ар жактан аялым келип, жан деп, жан деп, сусаган жок супо депчи. Жаным, что сусап кеттим, сууап келип айчы десең. Макул, хорошо. Кет басып бараткан. Жан деп, десең. Эчтеке десең деген. Жан айтпайсың бу. Жок, жан эчтеке. Айтчу, мен айтайын дегендей. Сонда келип алгансың да. Жок, жан эчтеке десең. Айт эми деп. Жан эме? Бичараны арткым келген жокпу дегенмин деп жан. Неге? Десе. Просто артта турган козулар тургандан эмне бичараны арткым келип десең. Бирөөсүн союп берип салайын да депчи. Щедрый болупчу. Аялымдагы. Жок, жан арткым эле келген жок депчи. Макул анда жан деган. Кет бар. Жан деп. Десе. Мен сени сүйөм деп. Мен да сени сүйөм жан. Деп эле кыялданычы. Азыр бойдок кезде. Үйлөнгөндөн кийин кандай болот болду экен, да? Так эле ушуну менин оюмдагыдай болобу же болбой калабы негизи?